Көрдүңүзбү? Кыргыз камалып бүтүш керек. Жок, кыргыз камалбаш керек. Тетирсинчи ошол камалып аткан адамдын баары касиеттүү. Жөн эле ошол. Бирдеме көчөдөгү кыз да касиеттүү ошол. Жаман көргөн. Ошол бандит аталганы бала да касиеттүү. Ууру кылып ийди бирөөнү чаабыйды деген ошо ичиндеги энергия чындык үчүн урушуп атат. Кыргыз камалбаш керек. Жоюлуш керек өзүчө. Кыргызды улуулугуна өстүрүп ийсең, ким кылмыш кылат? Көрдүңүзбү? Энергия деген ошол. Энергияны кабыл алыш үчүн табыгы илим гана жардам берет. Ошол боштондукта бол, өзүңдү чектебе, улуу рахатта денеңерди бошотуп жаткыла. Мунун методикасы өтө көп. Мантра айт, эскиңди жой. Жана Эргешбай атаны элестеткиле. Арстаналай кандай тозоктон өтүп, Адам ата болду, Обене болду, Умай эне болду, Теңир ата болду. Сен боло албайсың да. Сен кысылып жүрөсүң, сен кыжааласың, сен капасың, сен майдасың. Сен пендечиликке байланып алгансың. Сен адамды улуу деп кабыл албайсың. Ааламды, арбайды тирүү деп кабыл албайсың. Арбак жок деп атсаң, каяктан сакал кирет. Мына көрдүңүзбү? Мисал, бул секрет эмес. Мен Эргешбай атанын секретин айткан жокмун, болуп аткан нерсе. Мына бизге Канышай деген апа келген. 34 жыл жини оору менен ооруп турбайкы. Бала чакасы алып барбаган больницасы, жаткырбаган больницасы, алып барбаган, көз ачык молдосу калган эмес. Бизге келгенде ошол мен энергия чыкырып, сабак өткөн кезде бакырып, кыйкырып, буттары титиреп, тим эле киши ооручулуп. 1-2 сабактан кийин анан эле баягы энергиясы менен телосу жуурулушту дагы, анан башкача адам болуп калды. Зыңкыйган. Татына, сөзү башка. Азыр оорунун баары ошо энергиядан болуп атат. Ишиңдин жүрбөгөнү да энергиядан болуп атат. Ал периште жан кирип атса, сен пендече жүрсөң, турмушуңдун ажыроосу да ошондон болуп атат. Ошондуктан Арстаналай куткаруучу деген ошол. Арстаналай кут деген ошол. Кудуреттүү улуу табылга деген ошол. Кел, энергияң менен телоңду бириктир. Анан ошо энергия жайгашса ошо кызматты аткарып кал. Мына көрдүңүзбү? Биринчи аалам деген сырды тапсаңар, түшүнсөңөр, анан эмнеден жаралганыңды, ал эмне күч экенин, мына ошондо ааламдын, Аллахтын ролун адам аткарып калып атат. Бирөө жазса, бирөө сүйлөп куткарып атат. Бирөө энергия өткөрүп атат. Ошентип эки дүйнө биригип атат деген ошол. Булар сыйын деген жок. Аллахың. Сырдаш сыйкыр касиетти иштет деп атат. Эмнеге антты дегенде, адамдын гени жетилди. Чоңойду. Баягы ата, менин ордумду алчы деп атат. Апа, менин ордумду алчы деп атат. Анан бул түшүнүгү жок. Президент эмес, палян деп атап алсаң дагы ал адам куткарбайт. Акылдуу адам куткарбайт. Энергиялуу адам куткарат. Энергиялуу адам дүйнөгө шарт окуйт. Кыргыз кыйын болуп калганбыз деп эле сөз баштайт Арсылай. Неге дегенде, бизди энергия кийген депчи. Аалам сырын кийип алган бизди. Биз тирүү кудайбыз, тирүү арбайбыз. Биздин каалообуз могу. Адам бол, табиятты тааны, доордун талабын бил, кыргызды кароого ал, эмгегин баала, кел ынтымакта жашайлы деп. Баатыр келсе деле башка улут буруу налог төгүп турганда, мага тийбе деп. Анысы кандай? Азыр баатыр келбеди, азыр Кудай арбай жерге түштү. Ошон үчүн кыргыздын духу, ишеними, түшүнүгү ааламга жарактуу болгон үчүн кыргызды кийип атат. Ал дүңгәнди кийбейт, лелелеп кетип албайбы, мөмөсүн чиелеп. Мына урматтуу улуу журтум. Кыргыздын тили Кудайдын тили деп те берилет.